Арча беште Ленинск районунда соцсаждада учуттубуз. Арча бешик конушунда батирди жашаган Фатима Жумабаева оор шартта турмуш кечирет. Өзүнүн 4 баласы менен кошо дагы багып алган 3 баласын жалгыз өзү чоңойтууда. Майыптыгы боюнча алган пенсиядан башка каражаты жок болгондуктан аргасыз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына кайрылып 2 жылдан бери алардан жардам алып келет. 3 сирата бар. Ошонун экөөсү инвалид. Үчөөнүн экөөсү инвалид да. Бир өзүмдүкү 4 балам бар. Анан да 3 жетим багып алгам, кайтыш болуп кеткен ата-энеси. 14 жылдан бери. Анын ичинен экөө инвалид болот. Фатима апа сыяктуу муфтиятка кайрылган жарандардын саны ого эле көп. Айтсак өткөн жылы муктаждарды, карыларды, балдарды караган кайрымдуулук фонддорду кошкондо 300дөн ашуун арыз келип түшкөн. Аманат болгон акчаны фитир садаканы бөлүштүрүү боюнча комиссия келип түшкөн арыздарды карап чыгып 3 топко бөлүп таратууда. Биринчисинде турмуш шарты оор үй бүлөлөргө 2,5 миң сомдон жана 10 килограмм ундан, экинчиси жашоо шарты начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 2 миң сомдон жана 10 килограмм ундан. Ал эми үчүнчү топко үй бүлөлүк социалдык абалы начар үй бүлөлөргө 1,5 миң сомдон жана 10 килограмм ундан таратылып берилүүдө. Дал ушундай тартип менен облустук казияттар жана ар бир мечиттегилер да муктаж жарандарга битир садаганы таратып беришет. Анткени битир садага колунда жоктордун акысы болуп эсептелгендиктен аманат акчанын бир да сому калып калбай таратылышы керек. Республика боюнча чогулган акчанын 40% муфтияттын эсебине келип түшөт. Ага ылайык быйылкы 2020 жылы битир садагадан жыйналган 9,595,528 сомдун 4,35,763 сому которулду. Белгилей кетсек, 2014 жылы республика боюнча жалпы 21,372,992 сом жыйналган болсо, 2015 жылы 31,112,350 сом, 2016 жылы 32,156,605 сом, 2017 жылы 33,668,886 сом, 2018-де 34,844,505 сом, 2019 жылы 32,956,340 сом. Ал эми 2020 жылы республика боюнча жалпы 9,595,525 сом чогулду. Быйыл мына электрондук вариант кылабыз деп Мегаком компаниясы менен дегенде элибиз ага көнбөптүр. Ага бир аз эле сумма. Акыркы күндөрү ошо ящиктерге салынды. Анда комиссия менен жалпы ачып келишкенде ошо сумма чогулду. Аны бул жерде дагы мына Азирети муфтийдин буйругу менен ошо муфтиятыбызда комиссия түзүлүп, ошо келген ошо 40% 4,35,763 сомду кандай бөлөбүз дегенде 2 күн отуруп ушул жерде ошону бөлүш бир тыйын калтырбай туруп бөлүү эрежелерин иштеп чыктык. Ал эми 2 миллион сом акча каражаты медреселерде окуган окуучуларга таратылып берилет. Учурда жергебизде 100дөн ашык медресе болсо, анда 10 миңге жакын окуучу окуйт. Бардыгынын отчетун берүүгө даярбыз бир тыйындан бери. Эми Кудайым жараткандан тиленерибиз ошо садака, фитир садакаларын бергендердин садакаларын кабыл кылсын, алгандар да ыраазы болсун. Белгилей кетсек, быйылкы битир садага бир адамга 1 килограмм 600 грамм буудайдын, ундун, мейиздин же 3 килограмм 200 грамм арпа курманын баасына барабар болду. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала-Тоо 24.